Жогорку кеңешке 6 партия өттү. Алдын ала маалымат: Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо аяктады. Автоматтык эсептөөчү урналарына алынган маалыматка караганда парламентке 6 партия өттү. Белгилей кетсек, асуу эсеби шайлоонун акыркы жыйынтыгы катары эсептелбегендиктен маалымат токтолуп турат. Учурда добуштардын 88,29% саналып бүттү. Болжолдуу жыйынтык боюнча тизме: Ата журт Кыргызстан 17,4%, Ишеним 13,7%, Ынтымак 10,95%, Альянс 8,35%, Бүтүн Кыргызстан 6,75%, Ыйман Нуру 6,4%. Быйыл жогорку кеңешке шайлоо жаңы схема менен өтүүдө. 54 талапкер тизме менен шайланат. 36 талапкер бир мандаттуу округ менен келет. Жалпы 21 партия атсалышты. Өлкө боюнча шайлоого катышкан жарандардын 5%дан 7 облустан жана Бишкек ош шаарларынан 0,5%дан кем эмес добуш алган партияга парламенттин эшиги ачылат. Канчалык көп добуш алса, ошончо мандатка ээ болот. Бирок бир эле партияга 27ден көп мандат берилбейт. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Учурда чет өлкөдө 13 шайлоо тилкеси жабылды. Чет өлкөлөрдө ачылган 59 шайлоо тилкесинин 13-ü жабылды. Мындай маалыматты шайлоонун жүрүшү боюнча брифингде Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров билдирди. Алар Түштүк Сахалин шаарындагы шайлоо тилкеси, Владивосток шаарындагы шайлоо тилкеси, Хабаровск, Якутия, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Пекин, Гуанчжоу, Малайзия, Сеул, Токио шаарындагы шайлоо тилкеси. Учурда бул тилкелер өз ишин аяктап шайлоо жыйынтыктарын чыгарып жатат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып жатат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКнын сайтында 1 миллиондон ашуун добуш бийликчил 4 партияга бөлүнүп калганын сынга алды. Мына көрдүңүздөр, бир аз убакыт мурда эле БШК жалпы 1,2 миллион чамалуу шайлоочу добуш берди деп маалымат берип жаткан. Мына азыр көрүп турасыздар, бийликчил 4 партия миллион чамалуу добуш алды деген маалымат пайда болду. Калган 3 партияга 200 000 добушту кантип бөлүп берет? Мен шайлоо учурунда бийликтин 2 досун жана элдин таймашын гана көрдүм. Азыр эми кече пайда боло калган 4 партия ийгиликке жетишип жатат, деди ал. Мадумаров аралаш система менен шайлоого добуш бергенин шайлоочулар түшүнбөй калганын да кошумчалады. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 7-чакырылышына 28 ноябрда шайлоо аралаш система менен өттү. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун жыйынтыгына түшүнбөй жатабыз. Азаттык саясий партиясынын жогорку кеңешке талапкери Акматбек Келдибеков Супер KG порталына шайлоо боюнча пикирин билдиртип жатып, Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган акыркы жыйынтыкка түшүнбөй отургандыгын айтты. Бүгүнкү шайлоо бардык эле партиялардын кандай маанайда күтсө ошондой өттү. Онлайн эсептөө менен азыркы Борбордук шайлоо комиссиясынын жарыялап жаткан жыйынтыгы бизге түшүнүксүз болду. Биз 8%-тан дөйдө 9%га чейин алдык. Бирок азыр сайт иштебей калып, цифралардын баары алмашып калды. Мунун эмне себептен экендигин азыр өзүбүз дагы түшүнбөй отурабыз, дейт Келдибеков. Super.KG. Эл чындыкты билсин. Бир мандаттуу округ боюнча Чүй облусунан кимдер депутат болушу мүмкүн? Алдын ала жыйынтык. Автоматтык эсептөөчү урналардын алдын ала алынган маалыматтар жарыяланды. Чүй облусунан кимдер депутат болушу мүмкүн? Жайыл округу боюнча Нурланбек Азыгалиев, Москва округу Карим Ханжеза, Сокулук округу Аманкан Кенжебаев, Аламүдин округу Атамбаев Сейитбек, Ысык Ата округу Акбокон Таштанбеков, Чүй Кемин округу Медербек Сакараев. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Бир мандаттуу округ боюнча Нарын облусунун кимдер депутат болушу мүмкүн? Алдын ала жыйынтык. Автоматтык эсептөөчү урналардын алдын ала алынган маалыматтар жарыяланды. Нарын облусунун кимдер депутат болушу мүмкүн? Кочкор округу Мирлан Самий Кожо 22,154% добуш алды. Нарын округу Улан Бакасов 53,137% добуш алды. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Ысык Көл облусунун кимдер депутат болушу мүмкүн? Жети Өгүз райондук округунан Малиев Арсланбек Касымакунович, Ак Суу райондук округунан Түмөнбаев Акылбек Тогузбаев, Ысык Көл райондук округунан Сарбагышев Максатбек Канатбекович. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Белге коюлган бет капчандары 1000 сомдон акча тараткандар кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүүчү кызматтын кызматкерлери тарабынан Ош облусунун Кара Суу районундагы Шарк айыл аймагында жарандар шайлоочулардын добушун сатып алууга аракеттенип жаткандыгы боюнча ыкчам маалымат алышкан. Бул ыкчам маалымат Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн шайлоочуларды сатып алуу беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкчам тергөө аракеттеринин жүрүшүндө 2021 жылдын
27 ноябрь күнү Кара Суу районунун Шарк Айыл аймагынын тургуну 23 жаштагы ТЖ 24 миң акчаны 24 жаранга 1000 сомдон тараткандыгын аныкталган. Аталган жаран тергөөгө алынып келген. Тергөө учурунда белгилүү болгондой, бул жаранга таанышы Н ысымдуу жаран 28 ноябрда боло турган депутаттарды шайлоо күнү Социал-демократиялык партиясынын номер 5 тизмедеги талапкердин пайдасына шайлап коюлга деп 10 күн мурда 100 000 сом акча таштап кеткенди, ал акчаны 24 миңин жакын туугандарына таркатып калган. 76 000 сомун Н ысымдуу таанышына 2021 жылдын 25 ноябрында кайтарып берип, акча алган шайлоо күнү добуш бере турган 24 адамдын тизмесин жана паспорт көчүрмөлөрүн кошуп бергенди аныкталган. Акча таркатылган жарандар тергөөгө камсыздалып, алар ыктыярдуу түрдө алган акчаларды тергөөгө өткөрүп беришти. Топтолгон материалдарын жана далил буюмдардын негизинде акча таркаткан Ош шаарынын 26 жаштагы тургуну ХН жана 23 жаштагы ТЖ кармалып тергөө иштери улантылууда. Акча тараткан 26 жаштагы ХНдин аталган партияга кандай тиешеси бардыгы боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Ал арада 11-17 шайлоо участкасына бет каптарынын мөрү басылган бир топ адам келген. Бул тууралуу байкоочулар билдирген. Дастан Бекашев өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Булак УАКЖ. Эл чындыкты билсин. Шайлоо тилкедеги чектен бүтүн Кыргызстан өчүрүлүп чыгууда. Ош шаарындагы номер 5271 шайлоо участкасында асуудан чыккан чектен 2 партия чийилип чыгууда. Бул тууралуу биздин редакцияга шайлоочулар билдиришти. Чектеги партиялар көрсөтүлгөн тизмеден бүтүн Кыргызстан өчүрүлгөнүн көрүүгө болот. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Багыт Алматовдун медиага билдиришинче, бул техникалык себептерден болгон. Бизге маалымат түшкөн кече бүт баарынын тестирлөөдөн өткөргөнбүз. Баары жакшы болгон, азыр мобилдүү топ оңдоо үчүн чыгып кетти. Бул техникалык канаката. Чекти чыгарып жатканда ушундай болуп калган. Кайра калыбына келет, деди Алматов. Булак УАКЖ. Эл чындыкты билсин. Шайлоо участкасында вакцинация жүрүп атат азыр. Добровольно болгону менен угуп турсаңар, добровольно болгону менен алгысы келбеген адамдар туура эмес кабыл алып, келбей коюп атат. Ушунда дулап. Албай жүргөн адамдар. Аны жамсалар менен жактан өзүнүн иштеген нерсесин койдуп жатпайбы булар. Карасыздар. Добровольно алып атат. Бирок ушу шайлоо зордогон жокпуз. Жок, бирок шайлоо күнү баягы вакцинация албай жүргөндөр вакцинация кылып атыптыр деп келбей атты. Сиз азыр муну сайып атасыз. Ушуну токтотуңар давай. Давлениялар врачтар ой жакта өлчөрүп атат. Уранталып деп өлчөп салып атат. Врач алып жүрөгүңүздү текшерип. Жүрөгү текшерип кандай экенин билет. Бир көтөрө албайбы? Проверкадан өтүп, как положено, албай мен баардык документтерин алып коюп атат. Өзүлөр калуу бар болсо, өзү калуу боюнча алып атат. Биз состав. Эми мындай. Оор бул. Сиз кетиргиле, адрес кеткиле кетемиз. Кетиш керек. Шайлоо. Бүгүн вакцинация күнү эмес. Силер ошордон үчүнөн пайдаланбагыла. Бизде эч ким демеген жок. Биздин ишканадан жетекчилер алып келип атпайбы? Ким жетек? Азыр ким алып келди? Мен сестрем как положено бар. Мына главврач Назирамна бизде этмен кандайлар кылды? Жок. Кандай ким силерге указание берди? Мына главврач Назира, мына телефон. Сиз ким бердиңиз? Приказ барбы? Шайлоочулар кези мен чыккыла. Шайлоочулар жок, шайлоочу катышпай атат, келбей атат, вакцина алынып атат деген сөз таркап кетти. Аны бизге айтпастан жетектер айтпайсыңар. Анда жетектер силердин учреждениялар эмес да бери. Бизди кеткиле дей турган. Силер бул жерде шайлоо жүрүп атат. Биз шайлоонун агитаторлорубуз, наблюдательдерибиз. Кагаз барбы? Кагаз. айтпайбы? Ошо жетектер айтпайсыңар. Жок, жазылып силерге тургула деген. Бизде кечеден бери уже Кагаз барбы? кагазыбыз жок. Кагаз келип кетти. Биз эмнеге барасыңар? Биз силерге кылып атасыңар, биз силерге айтып атабыз. Давайте. Силерде күнөө жок, бирок бул туура эмес көрүнүш. Элдер деген шайлоочу келбей атат. Правильно. Ошол айтып аткан 200 адам келип атат. Бизден ошо эртең канча тополоң болду, кийинче канча тополоң болду. Эмне үчүн именно шайлоо күнү келип туруп? Шайлоо элди бузуп. Азыр айткан баргачы.
Прокатуралы yazıp veriyorsun. El gelmedi. Düğüne bargan bir şey. Hakim dişi lan. Aytma, hakim aytırsan. Hakim aytı mısın? Hakim ayttı. O da aytma. O da gibi. Ayrılık mı ayttı? Aylık mı aytı otan? So işte kadar tanış. Siz bol kulakla. Endi mine bu. Endi bir tur algansa siler kayda. Sastra. Аксыгда эмдөөдөн өтпөгөндөрдү шайлоого катыштырбай жатышат. Аксы районуна караштуу Үчкургон айыл аймагында 2 шайлоо тилкесине эмдөөгө барган дарыгерлердин аракеттеринен улам эмдөөдөн өтүүнү каалабагандар шайлоого барбай жатышат. Бул тууралуу жергиликтүүлөр аймактык кабарчыга билдиришти. Шайлоочулардын алынган маалыматка караганда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан жерде эмдөө иштери кошулуп калганы көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратууда. Ошондой эле эмдөөдөн өтүүнү каалабагандар шайлоого баруудан кооптонуп жатышат. Булак УА КЖ. Эл чындыкты билсин.